Айпери Кулбаева белгилүү ырчы жана актриса. Ал Ош Мунун искусство факультетине 2004-жылы тапшырып, 2009-жылы окуусун аяктаган. Айпери Кулбаева Ош мамлекеттик университетинин сыймыктуу бүтүрүүчүсү. Мен 2004-жылы Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетине окууга тапшырып, 2009-жылы аяктадым. Биз окуп жаткан учурда университетте эми ал заман башка болчу, андан бери 15 жыл өтүптүр. Азыр аябай өркүндөп өсүп, өнүгүп кетти биздин университет. Кудайга чексиз шүгүр. Анан мен айта турган нерсе, мисалы, мен бюджеттик группада окуганмын. Биринчи курска келгенде эң алгач биз 180 сомдон стипендия алат элек. Ошол 180 сом бизге бир айга жетчү да. Ата-энебиз айылга барсак, мисалы, картошка, сабыз, пияз, продукт алып келет элек, бирок 180 сом бизге обедибизге жетет болчу. Себеби биз эртең менен кечке 6-га чейин окуйт болчубуз. Түшкө чейин групповой сабактарды өтөт элек дагы, түштөн кийин индивидуальный өтөт элек да. Бизге ошол 180 сом айына жетчү да. Ош мамлекеттик университети мен үчүн абдан чоң сыймык, бакыт десем болот. Себеби көптөгөн инсандардын ушул Ош шаары багын ачты десем болот. Биз дагы ушу Ошко келип бактыбызды таптык, кесибибизди таптык, үй бүлө курдук. Бүгүнкү күндө балдарыбызды чоңойтуп, тарбиялап, чоңойтуп жатабыз. Ош мамлекеттик университети дагы ушул бизге мындай бакыт эшигинин ачкычы десем дагы болот. Студенттик жылдарыбыз, студенттик күндөрүбүздүн издери ушул биздин университетибизде, Ош шаарында калды. Абдан бир кайталангыс көз ирмемдер, кайталангыс мезгилдер ушул биздин университетте калды. Ошон үчүн ар дайым сыймыктануу менен менин университетим деп Ош мамлекеттик университетин баягы жүзүмү жарык кылып айтып жүрөм жана